топ кылыш керек. Өмүрүн колхоздогу жумуштарга арнап, андан соң архив кызматында эмгектенген Ормоке Молдобаев 80-күздүн чайын ичип отурган чагы 55 жашында 1000 сомго жетпеген акча менен пенсияга чыккан. Учурда мамлекеттен айына 8800 сом алат. Октябрда пенсиянын өлчөмү көбөйөт деген кабарды уккандан тарта мамлекет башындагыларга ыраазы. Мен пенсиямы өзүмдүн кем карчыма анан неберелериме жумшайм. Азыр эми 8800 алам. Ой, жетет айнана. Көп аста эмес, өзүнүн мындай берекесинен, мындай ирети менен пайдаланса жетет. Жетпеген кишиге өмүрүндө жетпейт. Байбичем да алат, экөөсүнүн пенсиябыз, Кудайга шүгүр. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго көбөйтүлдү. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү 15%га жогорулатылды. Жогорулаган сумма мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздоо дайындагандарга гана жүргүзүлөт. Учурда социалдык фонд башкармалыгында кайра эсептөө иштери башталды. Ар бир жарандыкы делада деген пенсиялык иш кагазында эми стажысына өзүнүн зарплатасына жараша чыккан. Мисалы 1780 сом болсо базалык бөлүгү, 3170 сом болгондо 1390 сом кошулат базалык бөлүгү. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү бул жалпы пенсиясынан электроэнергия компенсациялык төлөмү болсо ал алынат. Мисалы кошумча төлөө болсо, мисалы 80 жашы же мать героинясы болсо аны салынат. Ана базалык бөлүгү алынып, камсыздандыруу бөлүгү 15%га жогорулайт да. Учурда Нарын облусунда 53 миңден ашуун пенсионер бар. Алар үчүн айына керектелүүчү акча каражаты 350 миллион сомду түзөт. Ал эми облуста пенсиянын орточо көлөмү 7068 сомго барабар. Пенсионерлер мамлекеттин жүргүзүп жаткан социалдык саясатын колдоого алууда. 7000 бир нерсе алам, ошо жолдошум 7000, мен 14200 алабыз. Кудай буйруса анан. Эми андан да көбөйсө деп сүйүнүп атабыз аябай эле. Кубанбай койчу элек пенсияны, биздин пенсия тамакка эле киртекке эле жетчү да. Чындык эле эми көбөйөт деп атат. Кыргызстанда эмгек тажрыйбасы 25 жылга жеткен эркектер 63 жашында. Ал эми 20 жыл эмгектенген аялдар 58 жаш курагында пенсияга чыга алышат. Иш тажрыйбасы жок болсо да алар жаш курагы жеткенде пенсияга чыгууга укуктуу. Нороза Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.